24-ноябрда Бишкектеги Кыргыз драма театрында коомдук, саясий жана мекенчил күчтөрдүн курултайы өтүүдө. Анын аталышы Кыргызстан кечээ, бүгүн, эртең. Иш-чаранын жүрүшүндө парламенттин мурдагы төрагасы Медеткан Шеримкулов трибунага чыгып сүйлөп баштаганда залдан бир киши кыргызым жоголуп баратат деп кыйкырып баштады. Башкалар ага кайрылып, "Жаагыңды жап" деп жооп кайтарышты. Курултайда тартипти көзөмөлдөп жаткан 40 чора уюмунун өкүлдөрү Шеримкуловго тоскоол кылган кишини сыртка алып чыгышты. Андан соң Шеримкулов курултайда мындай нерселер мыйзам ченемдүү көрүнүш деп окуя тууралуу комментарий берди. Иш-чарага жалпысынан 600дөн ашуун адам катышууда. Алардын катарында коомдук саясий ишмерлер Медеткан Шеримкулов, Кеңешбек Дүйшөбаев, Ахматбек Келдибеков, Кылычбек Султан, Эмилбек Каптагаев, Равшан Жээнбеков, Азимбек Бекназаров, Турсунбек Акун, Асия Сасыкбаева жана башкалар бар. Ал эми учурда мамлекеттик кызматта иштегендерден курултайга президенттик аппараттын жетекчисинин биринчи орун басары Алмаз Кененбаев, вице-премьер Жеңиш Разаков, жогорку кеңештин депутаты Канат Исаев келишти. 100га жакын сатуучу Ош базарында митинг кылып жатат. Митингчилердин айтымында, базардын жетекчилиги алардын соода кылган орундарын бошотууга аракет кылууда. Бишкектеги Ош базарында соода кылгандар митингге чыкты. Бул тууралуу соодагерлердин бири Спутник Кыргызстан агенттигинин кабарчысына билдирди. Анын айтымында, базардан чыккан өрттөн соода көркөлөрү күйүп кеткен жарандардын учурда соода кылып жаткан жеринен чыгарууга аракеттер көрүлүп жатат. Өрт чыгып, соода кыла турчу жайлары күйүп кеткен соодагерлердин азыркы орундарын базар жетекчилиги бошотууга аракет кылып жатат. Алар соодагерлердин азыр турган жерин автоунаа токтотуучу жай кылабыз деп жатышканын уктук. Андан сырткары, базардын жанына салынып жаткан жаңы имараттан орун алгыла. 1 чарчы метри $2000 деп жатышат. Имарат болсо курулуп бүтө элек, деди соодагер. Учурда базарда соода кылган 100дөн ашык киши митинг кылууда. Белгилей кетсек, Ош базарынын аймагындагы биринчи өрт үстүбүздөгү жылдын 30-январында болгон. Анын кесепетинен 108 соода түйүнү жайгашкан 3500 чарчы метр аянт күйүп кеткен. Экинчи жолку өрт 5-март күнү кечкен маал башталган. Жалын 700 чарчы метр жерди жалмаган. Ал эми 13-апрелге караган түнү базардан 3-чү ирет өрт чыгып 2500 чарчы метр жер күйүп кеткен. 24-ноябрга караган түнү Бишкекте жол кырсыгы болуп, 2 кишинин өмүрүн алды. Бул тууралуу Бишкек шаардык милициянын маалымат кызматы Спутник Кыргызстан агенттигинин кабарчысына билдирди. Жол кырсыгы бүгүн түндө саат 3:40 чамасында Мадина базарынын жанында 7-апрель көчөсүндө катталган. Айдоочу рулду башкара албай, машина жолдон чыгып Түркүккө барып урунган. Автоунаа 2-ге бөлүнүп кеткен. Айдоочу менен жүргүнчү кырсык болгон жерден каза болгон. Дагы бир жүргүнчү ооруканага жеткирилди, деп милициядан кабарлашты. Каза болгон айдоочу 26 жашта. Ал эми жүргүнчү 22 жашта болгон. Учурда жол кайгоол кызматынын коопсуздугу боюнча кызматкерлери тергөө жүргүзүп, жол кырсыктын себебин такташууда. Прокурордун өлүмүнө шектүү кыйноого кабылганын даттанды. Баткен облусунун мурдагы прокурору Анарбай Мамажакыповду өлтүрүү боюнча шектүү катары кармалган облустук капиталдык курулуш башкармалыгынын башчысы Мелис Калыков кыйноого алынганы тууралуу даттанып чыкты. Бул тууралуу Азаттыкка кыйноого каршы улуттук борбордун жетекчиси Нурдин Сулайманов билдирди. Айыпталуучу кыйноого кабылдым деп өзү айтып арыз жазып берди. Арызында ал мени кармагандан кийин Баткен облустук милиция башкармалыгына алып келишип, прокурорлор жана милиция кызматкерлери кыйноого алышты деп жазып жатат. Биздин кызматкерлер аны текшерүү учурунда денесинде көк аласы, сабалган жерлери бар экенин көрүп, сүрөткө тартып алышты. Бул боюнча биз башкы прокуратурага кат жөнөтүп, кыйноого алган кызматкерлерге чара көрүүнү талап кылдык. Мындан сырткары бул иштин иликтенишине президенттин да көз салып турушун суранып жатабыз. Эми биздин кызматкерлер да бат-бат барып кармалган жаранды көрүп, кабар алып турушат, деди Сулайманов. Баткен облусунун мурдагы прокурору 43 жаштагы Анарбай Мамажакыповдун киши колдуу болгон сөөгү 18-ноябрда Баткендеги тоо арасынан табылган. Окуя боюнча кылмыш жаза кодексинин киши өлтүрүү беренеси менен иш козголуп, тергөө жүрүп жатат. Маркум ал күнү санаалаштары менен аңчылыкка чыкканын кабарлаган. Анын өлүмү боюнча шектүү катары облустук капиталдык курулуш башкармалыгынын жетекчиси Мелис Калыков кармалып, 2 айга камалган. Учурда ал Ош шаарындагы убактылуу кармоочу жайда кармалууда. Калыковдун апасы Гүлбара Абдрашитова уулун күнөөлүү деп эсептебей турганын буга чейин Азаттыкка айтып берген эле. Иликтөө бүткүчө облустук прокурордун 2 орун басары, 2 бөлүм башчы жана Баткен районунун прокурору иштен убактылуу четтетилген. 19-ноябрда Баткен облусунун прокурорунун милдетин аткаруучу болуп, мурдагы башкы прокуратурага иштеген Ороз Бердибаев дайындалган. Булак, Азаттык.
Ысык көлдүн жаштары 8 баланын энесине үй салып беришти. Айыл жаштары 800 000 сом чогултуп көп балалуу энени тамташтуу кылышкан. Ысык көл облусундагы Ак Суу районунун Бөрү Баш айылынын жаштары 8 баланын энесине 3 бөлмөлүү үй салып беришти. Бул тууралуу муфтияттан маалымдашты. Ак Суу районунун баш имам хатиби Асантур Ажы Абдрахмановдун айтымында, кайрымдуулук саамалыгы аймактарды өнүктүрүү жылына карата уюштурулуп, анын алкагында айыл жаштары 800 000 сом топтоп көп балалуу энеге жардам беришкен. Үйдүн ачкычын тапшырууга айыл аксакалдары жана тургундары катышты. Кыргызстандын Булуң бурчунда айылдаштарына, досторуна жардам берген учурлар көп эле кездешет. Алардын катарында Кочкор районунун Кара Суу айылындагы Шапак Рысмендиев атындагы мектепти мындан 20 жыл мурун бүтүрүп чыккандар ошол айылдагы майып болуп калган 5 балалуу адамга үй куруп беришкен.